Жалал Абад шаарындагы эл аралык университетте Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын 75 жылдык мааракесине карата региондун илими, региондун экономикасына аталышындагы илимий практикалык конференция өттү. Ага Улуттук илимдер академиясынын жетекчилиги жана мүчөлөрү, түштүк бөлүмүнүн окумуштуулары, жогорку окуу жайларынын профессор окутуучулар курамы, тармактык мекеме уюмдардын ири адистери катышты. 4 секциялык жыйналыштан турган отурумда жалпысынан 50дөн ашык илимий докладдар окулду. Секциялык иштер аймактардын экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнүн резервдери, курчап турган чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын пайдалануу, экологиянын жана медицинанын жергиликтүү көйгөйлөрү багытында жүрдү. Жалпы түштүк аймагын камтыган масштабдуу иш-чараны Жалал Абадта өткөрүү да жөн жерден эмес. Анткени илимий практикалык конференциянын негизги багыттарынын бири болгон экологиялык проблемалар жана жаратылыш ресурстарын пайдалануу боюнча облус аймагында изилденүүчү жерлер көп экенин Улуттук илимдер академиясынын президенти өз сөзүндө айтып өттү. Анткени бул Жалал Абад борборуна биз тетиги Ошто ноокатта жайгашкан башка биздин атайын чарбаларды дагы кошуп койдук. Региондо бир болсун деп. Анан үчүнчү бул экология маселелери. Сары булак айылына жайгашкан ошол макетте биз Сары булак айылындагы Олоке Колот деген илимий изилдөө полигонун чагылдырганбыз. Бул полигон аябай чоң көлөмдүү эли. Бул жерде көчкү процесси 1994 жылдан бери пайда болуп атат да. Тоонун чокусунда закольные трещины деп коебуз. Трещиналар бар, суу агып чыгып турат. Бул полигондогу жердин физика-механикалык касиеттерин изилдейбиз.